Видеонун демөөрчүсү Атаман таксопаркын барыңар билесиңер. Парктын комиссиясы 2,5%, акчаңарды 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип аласыңар. Яндекс заправкасы дагы бар. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат, путевой лист, страховка, договор аренды. Анан жаңыдан чыгып аткан мекендештерибиз үчүн кисартка дагы жардам берет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Экономдон Майбахка чейин кошуп беришет. Доставка грузовой алар деле бар. Таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлер, төмөндөгү дарек, байланышка чыгып Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, жумушту тытып жүрөлөр. Барыңарга ийгилик. Арыбаңыздар, урматтуу туугандар, мекендештер, жалпы Россия Федерациясында эмгектенип же жашап келе жаткан биздин мекендештер. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте иштейм. Бул чыгарылышыбыз туугандар такси сферасына, такси тармагына жаңыдан чыгам деген биздин бир туугандар, мекендештер же болбосо Кыргызстандан келе турган биздин бир туугандарыбыз үчүн кызыктуу жана пайдалуу ролик болот. А эгерде биздин бир туугандарыбыз көрүп аткандардын арасынан мурун же азыркы учурда таксиде иштеп аткан мекендештерибиз болсо, силерге бул ролик кызык эле жок. Же болбосо тескерисинче ушул роликти баштан аягына чейин көрүп, анан мен ушул ролик эмнелерди камтый алган жокмун, эмнелерди көргөзө алган жокмун, ошолорду байкаган болсоңор, эмнелер жетишпеген болсо, өзүңөр кошумча маалымат катары комментарийден жазып кетсеңер болот. Ошол роликти баштайлы, каналга катталайлык биздин мекендештер, бир туугандар, айырмасы жок, дос, акайын же карындаш катталып кеткиле алды да подписаться деген кнопканы басып. Сөздү көп узатпайын, баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң эле башында документация жагынан баштайбыз. Себеп дегенде азыркы учурда таксиге жумушка кириш үчүн бир нече документтер керек, бир нерсе жерге регистрация болуш керек, катталыш керек. Алардын эң башкысы бул кисарт деп коет. Кисартсыз азыркы учурда таксиге жумушка кириш невозможно. Кисарт жок болсо, кисартка катталбаган болсо невозможно. Вот, а кисартка чейин да бир нече документтер бар, ошолорду бат-баттан белгилеп кетейин. Бул өзүңөрдүн загран паспортуңар же болбосо ID паспортуңарды аласыңар дагы, ошолордун перевод паспорту керек. Же загран паспорт, же ID карта. Перевод паспорттан болсо частный нотариустан жасайсыңар, же бюро переводов деп коет, ошол экөөнүн бирөөсүнөн жасайсыңар. Нотариально заверенный перевод паспорта керек. Вот, ошол өтөт. Анан ошол нотариально заверенный перевод паспорта менен оригинал паспорт аласыңар дагы, мои документы же пенсионный фондко барасыңар дагы, ошол жерден СНИЛСке тапшырасыңар. СНИЛС и ошол жерден ИНН-ди да бирге алып алсаңар болот. Экөөнүн даярдыктары СНИЛС бир күндө даяр болот, 5-6 саатта, ИНН бир аптада даяр болот. Кээде ушундай болуп калат, экөө тең бир күндө дап даяр болуп калат. Буга эч кандай чет жака, левый жака акча берип жасатып оор болуп жүрбөгүлө. Бекер, бардык акысыз. Ошол мои документиде бекер жасалат. Мен силерге кеңешим, мои документиге баргыла. Экөө теңини аласыңар. Так, ИНН бир аптадан кийин чыгат, ал не обязательно кийин кереги тиет ан нерсени, а СНИЛС бул обязательно. Ошол СНИЛСти алып атканда ошол мои документиден айтасыңар, госуслугиге мага аккаунт ачып, мени регистрация кылып, и ошол аккаунтумду подтверждение кылып бергиле дейсиңер. Госуслугиде аккаунтуңар подтвержденный болуш керек. Ошол госуслугидеги подтвержденный аккаунттун негизинде уже любой таксопарк силерди кисартка регистрация кылып берет. Ушул этаптардан өткөндөн кийин автоунаа издейбиз. Машинаны кандай издейбиз? Россия Федерациясында өзүңөр менен кошо жүргөн таанышыңар, досуңар, иниңер, кошунаңар, там балчаныңар, акеңер, короче, иши кылып бүт адамдарга сарафанный радио чалып, машина арендага барбы, таксопарктар барбы деп сурап чыгасыңар. Таксопарктарды тешкилеп чыгасыңар. Азыр YouTube'дан көптөгөн таксист блогерлер таксопарктарды реклама кылат. Ошолорду деле карайсыңар да чалып тешкилеп чыгасыңар. Анализ дейсиңер, кайсы таксопарктын шарты жакшы, кайсы таксопарк жакшы шарт менен берип атат. Же болбосо частниктен таап калышыңар мүмкүн. Частник деген ким? Сиз жана мен. Ушул экөөбүзгө окшош эле бир инсандын машинасы бар. Ошол силерге өзүнүн автоунаасын бир определенный бир ОЗК келишим менен сизге бериши мүмкүн. Же нотариустан договор кылып берет. Машинаны таптыңар.
барып алайын деп атасыңар, ошол жерден машинаны бүт от и до текшерип алып өзүңөргө. Телефонуңарды аласыңар, камераңарды аласыңар, жандырып туруп, машинанын ичин, сыртын, поликтерин, короче, айтор нормально полный от и до фиксация кылып аласыңар, видеосъемка кылып аласыңар, пробег жазып аласыңар. Анан документтерин текшерип аласыңар. Документтерин текшергенде биринчи гана ПТС болот. ПТСти силердин колуңарга бербейт, бул владелецте болот, частникте же таксопаркта калат. Силерге СТС берет, лицензия, страховой полис, диагностическая карта. Ушул диагностическая карта менен страховой полистин сроктору просроченный болбош керек. Ошону карайсыңар. И арттагы эмени карайсыңар. Набор автомобилистов деп коет, кичинекей мынчалык сумка, ал сумканын ичинде болсо огнетушитель, 3 бурчтук аварийный знак, перчатки, жилетка, аптечка болот. Ошол нерселер дагы болуш керек. Аптечканы да срогу өтпөш керек. Өтүп кеткен болсо да, ладно. Метро Кожуховскаяда, Южно-Портовый көчөдө ал набор автомобилистов сумка 500 рубль турат. Өзүңөргө доп кылып алып алсаңар болот. Мен өзүм аренда айдап жүргөн 2021 жылкы Volkswagen Polo автоунаасы Gold 312 деген таксопарктан алам. Ал таксопарк негизи жаңыдан таксиге чыгып аткандар үчүн бербейт, мурун таксиде иштегендер үчүн берет да. Анан силер дагы өзүңөрдүн шансыңарды испытать этип, чалып сүрөлөшүп көрсөңөр болот. Экономдон комфорт плюска чейин автоунаалар в наличии бар. Экономдор 1700дөн башталат, комфорт плюстар 2500дөн башталат. Мына эми ИНН-ды айтайын. ИНН силерге кандай учурда керек? Эгер силер машинаны частниктен алсаңар, анан таксопарк аркылуу иштебейм десеңер, өзүңөр ушул Яндекс.Про таксометриңерден эле самозанятый деп коет, өзүңөр өкмөткө как положено, официально, легально налог төлөйсүңөр 6%, өзүңөрдүн тапкан доходуңардан ай сайын налог төлөп турасыңар. Вот, ошол ИНН силердин номериңер, короче. Вот, туугандар, ИНН ошол үчүн керек. App Store'дан, Play Market'тен мой налог деген приложение көчүрөсүңөр да, ошол жерге регистрация болсоңор, таксометриңерден самозанятый өзүнүн инструкциялары менен пошагово регистрация болуп чыгасыңар дагы, самозанятый болосуңар, эч кандай таксопарк силерди подключать этпейт, өзүңөр подключение болгон болосуңар, официально налог төлөйсүңөр, иштейсиңер. Бул дагы болсо желающийлерге кошумча маалымат болуп кетти. Документиңерди толуктадыңар, госуслугидеги аккаунтуңар подтвержденный, кисартка регистрация болдуңар, машинаны текшерип алдыңар, мынакей рульга отурдуңар, бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Ушул жерден эми таксометриңерден таксопарк силерди подключение кылып койгон болот, телефон номериңерди терип туруп киресиңер, киргенден кийин эле силерди как положено таксометр тусулат, приложение, агрегатор. И ошол жерден туугандар сразу линияга чыгайын десеңер, пройдите фотоконтроль деп чыгылат. Ошол жерден фотоконтроль өтүшкө 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этап фотоконтроль өтүшүңөр керек. 7 этап. Биринчи айдоочулук көлүгүңөрдүн фотоконтролун өтөсүңөр. Экинчи бул проверка личности деп коет, өзүңөрдүн оңдагы профилге селфи кыласыңар. Үчүнчүсү идентификация личности деп коет, өзүңөр моңдай кылып сүрөткө түшөсүңөр, жана профилге селфиге түшкөндө эле. И ошол эмет паспортуңарды моңдай кармап түшүп коесуңар. Өзү бүт рамкалары менен көрсөтүлүп турат, инструкция. Любой бир ученый түшүнүп алат. Вообще не переживайте. Төртүнчү бул машинанын фотоконтролу. Мындай кыласыңар, басасыңар, биринчи алдыдан кийин чырык эткип тартасыңар, далейни басасыңар дагы, андан кийин сол жагын тартасыңар, ошол рамкага батырасыңар, бүттүгү көрсөтүлүп турат, андан кийин аркасынан деле тартасыңар, мына ушинтип дагы экранда көрсөтүлгөндөй эле, андан кийин сол жагынан тартасыңар, анан алдыңкы эшикти ачып туруп, пассажирский жагынан сиденье отургуч ошол жак, анан артыны, анан эң эле завершающий этап бул деген багажникти ачасыңар дагы, багажникти тартасыңар, болду. Андан кийин отправить деген басасыңар, ошентип бир убакыттан кийин фотоконтролуңар өтөт. Анан фотоконтроль бул процесс кете берет, загрузка өтө берет. Анан кийинкиси фотоконтроль документов дейт. Ошол жерден өзүңөрдүн паспортуңарды, загранпаспортуңарды сүрөткө тартасыңар, регистрацияңарды сүрөткө тартасыңар, анан паспортуңарды моңдай кармап дагы сүрөткө түшөсүңөр. Всё. Анан фотоконтроль брендинг деп коет. Бул жанагы силердин машинаңардын четинде Яндекс.Ко деген обклейка, ошол бренд болуп саналат. Машинанын фотоконтролун өткөн учурда бул бренд деле автоматтан өтө берет. Так, андан кийин фотоконтроль профиля дейт. Ошол жерге да мындай чек-чейип кийинип, нормально сакал-пакалды алып туруп, нормально алып туруп деп сүрөткө түшөсүңөр, болду, ал вечный калат. Аны кийин өзгөртсөңөр болот, но ал эме
Все, калган фотоконтроллерду булар периодически бирөөсү 10 күндө, бирөөсү 3 күндө, бирөөсү 2 күндө ошентип келип турат, жаңылап жөн эле сүрөткө тартып турасыңар. Анан бисмиллахир-рахманир-рахим деп эксперимент кылып линияга чыгасыңар. Линияга чыкканда биринчи заказ келет. Заказды кандай аткарасыңар туугандар, эч кандай кыйынчылыгы жок. Тил билиштин кажети жок. Билсеңер өзүңөргө да жакшы, жеңил болот, уверенный болосуңар. Билбесеңер, хотя бы жок дегенде здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, добрый день, до свидания, всего хорошего, всего доброго. Ушундай базовый сөздөрдү билсеңер керек. Да, нет, ошол сөздөрдү. Реальный пример кылып мен силерге көрсөтүп берейин. Заказ мындай болуп келет. Аны укпай койбосуңар, по-любому угасыңар, принимать этесиңер. Принимать эткенден кийин поехали деп чыгат, поехали басасыңар. Через 200 метров на светофоре поверните направо. Мындай болуп силерге айтып берет. Поверните направо. Анан калган маршрутту следовать эте бересиңер. Поверните направо, а затем поверните налево. Поверните налево, во двор, а затем поверните направо. Пассажирга жеткенде на месте дегенди басасыңар. Анан кийин пассажирди күтөсүңөр. 3 минут болуп бесплатный ожидание болот. Андан кийин 7 минута бул платный ожидание болот. Бүт баары биригип ожиданияга 10 минут убакыт берилет. 10 минут силер клиентти күтө аласыңар. 10 минуттан кийин клиент чыкпаса, отменить заказ, клиент не вышел деп туруп дагы кетип каласыңар, башка заказ алып кетип калсаңар болот. Бул случайда болсо клиент чыкты, дароо эле эшиктин алдында турган экен, адрести биринчи кезекте эле уточнять этесиңер, ушул жерлерге барабызбы деп, ооба дегенден кийин эле поехали деген кнопканы басасыңар, дальнейший уже то же самое эле маршрут силерге көрсөтүлүп турат. Ошого карап, жол эрежелерин сактап, акырын клиентти жеткиресиңер. Жеткиргенден кийин аягында дагы ушундай эле завершить деген кнопка пайда болуп калат. Ошол завершить деген кнопканы басып туруп, анан клиент менен эсептеше аласыңар. Заказыңар примерно мондай эле болот. Здравствуйте. Ермолаевский переулок. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго вам. До свидания. Жогоруда айткандай эле эч кандай кыйынчылыгы жок. Калганын по ходу дела ошол жумушуңар башталып, бир күндүк сменаңарда же бир апталык сменаңарда Кудайга шүгүр достаточно опыт алып каласыңар дагы, анан өзгөрдү мындай карышкырмын деп каласыңар. Ошол калгандары индивидуально, ар ким өзүнүн эмесине караганда тажрыйба, опыт, күндөн күнгө өсө берет опытыңар. Короче, жумуш обычный эле сервис, услуга. Максимально вежливо болгула, эч кандай пассажир менен эч качан конфликтке түшпөгүлө. Ал конфликт создавать этип атса дагы, провокация кылып атса дагы, провокацияга барбагыла. Себеп дегенде, бул жерде билесиңер, клиент всегда прав дейт дагы, жалып таштап коет, а жалып таштаса силерге эле минус. Яндекс биринчи клиенттин жалобасын учитывать этет, анан силерге тап жалып келет. Аккаунтуңар биринчи временно култанат, кийин дагы временно ошентип атып, анан вечный култанып калат, ошентип таксиге эч качан иштей албайсыңар. Жогоруда айткандай эле дагы бир жерин балким мен көрсөтпөй калдым, бир жеринде айтпай калдым. Иши кылып түшүнбөгөн жерлери болсо комментарийден жазсаңар болот, мен буюрса жооп бергенге аракет кылам ар бир комментарийге. Анан мен каналыма каттала элек бир туугандар катталып койсоңор, мен ушул такси сферасына керектүү нерселерди полный жүктөп турам. Ар бир видео ролигимде мурун буга чейин канча ролик киргизген, мындан ары дагы тиешелүү суроолорго жооп берип видеолорду киргизип турам. Ошол аягына келип жатат окшойт, өтө пайдалуу контент болуш керек. Пайдалуу болгон болсо, жанакындай эле лайктан басып бир комментарий жазып койгула. Өзүңөрдүн түшүнбөгөн сурооңор болсо күтүп атам комментарийде. Баарыңарга ассаламу алейкум. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Дагы бир жолу айтып кетейин. Москва шаарында Яндекс Таксиде эконом тарифти катат этем. Сиздер менен кийинки роликтерден көрүшкөнчө коштошом. Аман туруңуздар.